Кумандуу кечиңиз менен ардактуу көрөрман, 24 саат бою музыканын мыктысын тартуулаган сүйүктүү телеканалыңыз Музыкада Муз Лайф программасы старт алды. Бүгүн күнгө жума, демек биз жапжаңы клиптерди презентациялаганга даярбыз. Анткени алдыдагы 1 саат бою буга чейин бир да жерде чагылдыра элек эң жаңы клиптер сиздердин назарыңыздарда болот. Андыктан бизге жакыныраак келиңиздер деп кызматка келген мен Айзада Кубанычбек кызы дароо эле кезекти биздин эксклюзив клиптердин катарын толуктаган жаңы клиптен баштайбыз. Самара Каримовадан «Шүгүр» аттуу жаңы клип сиздер үчүн. Ар бир аткан таңдарга шүгүр, орундалган максатка шүгүр, жан дүйнөгө жылуу нур чачкан, жакшы мүнөз жандарга шүгүр, жакшы мүнөз жандарга шүгүр, шүгүр шүгүр дагы да шүгүр, үйүп берген багыма шүгүр, көпкөндүктөн сакта жараткан, колуңдагы барыма шүгүр. Кубанычтуу күндөргө шүгүр, бар кадырын билгенге шүгүр, ашкан дүйнө сурабаймын мен, аман эсен жүргөнгө шүгүр, аман эсен жүргөнгө шүгүр, шүгүр шүгүр дагы да шүгүр, үйүп берген багыма шүгүр, көпкөндүктөн сакта жараткан, колуңдагы барыма шүгүр. Шүгүр шүгүр дагы да шүгүр, үйүп берген багыма шүгүр, көпкөндүктөн сакта жараткан, колуңдагы барыма шүгүр. Музыка телеканалында жаңы клип. Каныкей, сенсиз калган карек. Сенсиз калган карек уланды бир ыйга, сага деген эмгек урады бир ыйга. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүз. Ардактуу көрөрмандар, Муз Лайф программасы дагы да болсо жапжаңы чыгармаларды сиздерге тартуулоо менен алек. Азыр болсо бизде жаңы гана көргөнүңүздөрдөй
ар дайым кыргыз шоу-бизнесине өзгөчөлүктөрдү алып келип, өзүнүн өзгөчө үнү, өзгөчө жүзү, өзгөчө стили менен айырмаланган кыргызымдын таланттуу, сыймыктуу кызы Каныкей, кош келдиңиз. Рахмат, саламатсыздарбы? Жаңы клип Кубанычтамын. кут болсун. Рахмат, мен да аябай кубанып турам. Биринчилерден болуп, ушинтип улуттук биздин КТРК музыка каналында бүгүн ушундай күн экен. Аябай кубанып атам, Айзада, ишенесизби? Мен аябай терең ыраазымын. Сизди көрүп мен кошо кубанып атам, менин клипим кетип аткандай кубанычтабыз. Келиңиз, эми клип туурасында, ыр туурасында, жаралуу тарыхы. Баягы сиз айткандай көпкө күттүңүздөр эле. Жаралуу тарыхы эми бул мурун жазылган чыгарма. Анан мен альбом жазып атпаймынбы, ошол альбомдун ичине кирген топтун эң бири да бул чыгарма. Анан көп ойлондум, кандай кылып берсем туура болот деп. Чыгарма өтө оор, мындай айтканда бул сезимдүү дагы, маңыздуу дагы, музыкалык жактан дагы, мисалы уйкаш шайкештиги жок да, бул альтернативдүү мындай багыты бар да. Анан кандай кылып берсем деп, бирок жол эмнегедир шыдыр болду. Бул клип жөнүндө да сизге айтып берем, эмнеге чач ушундай, эмне үчүн кийим ушундай, эми бир айтор мындай айтканда комедия да, ал жерде өзү ыр, жөнөкөйлөр, бирок комедия да. Ырдын ошондо канча жыл мурун жазылган дедиңиз? Ой, көп эле жыл, башы бар, аягы жок ырларым көп эмеспи? Анан ошо Ошолордун аягын бирөөсү? Ошолордун бирөөсү. Же бирөөнүн башы, бирөөнүн аягы чогулган. Жок, аягын топтоп көпкө ойлонуп жүрүп анан жаздым да. Бунда жөнөкөйлө сөздөр топтому болчу. Сиз Мисалы өзүңүздүн үчүн, калемиңизге таандык. Өзүм калемиме, өзүм обонума таандык. Мен деген мындай кара сөздөрдү кээде жазып коем да. Мисалы үчүн жарылды жарам, жарыла албай турган. Үзүлдү үмүт, үзүлө албай турган. Болду, бул жөн эле кара сөз мындай айтканда. Ал жүрө берет, анан ойлондум, кантип кошсом экен деп олтуруп, берки ыр топтомума коштум, кайырмага коштум. Андан кийинки саптары да башкача да. Сенсиз калган карек уланды бир ыйга деген эле сөз да, сенсиз калган карек. Ошолордун баарын кошуп олтуруп айтор бир ыр жаралды. Атында эле бир көп нерсе жаткандай, сенсиз калган карек деп. Мындай терең философиясы бар дагы сөз байланышы катары сезилет экен. Бул деген адам кандайдыр бир сүйүктүү адамын өзүнүн көзүнүн огунан жоготкондо, же болбосо ушул дүйнө менен кош айтышып кеткенде эң жакшы көргөн адамы. Ошондо карек, мындай айтканда, карек деген бул өтө маңыздуу да. Ошол карек сени көрбөй калды деген сөз да. Чындыгында сиз айткандай күчтүү, муңдуу, оор темалардын бири экен. Келиңиз эми клипке өтөлүчү. Клипти айта турган болсом, клип мындай болду да. Бир күндү болжодук, студияга барып тарттырмакчы болдум. Анан ошол күнү барайын деп атсам, клип тартаар күнү 2 күн мурун мына маңдайыма килтейген мындай чыйкан чыгыптыр да, мындай чекеге чыккан чыйкан азыр деле бар да. Анан мен ойлодум, мен ал чыйканды кантип жабам, мындай жапсам да жарашпайт, бери карасам, арты карасам, а клипти маңдайыңан тартышың керек. Анан ойлодум, чачым да кир эле. Анан ойлодум, чачымды жубай эле коеюн, макул деп. Анан мындай чач кир болгондо ар кайсы жака оодарсаң оодарылып кете берет го. Анан бир мындай сүртүм чачты алдым дагы маңдайыма жаптым, аны бираз клей менен жаптым. Бул клипте көрүнө, көп ойлошу мүмкүн, бул кандай гениалдуу депчи. Мындай неме жаптыр депчи. Ал жапкан тарыхы бар. Чекеге чыккан чыйканды жабыш үчүн эле жапкан аны. Лайфхак. Арбакта көрөм. Биринчи жолу ушундай колдон Айзада, ишенесиңерби? Буга чейин мындай мурунку стилимде ошо көзүм жабылып жүрсө, анан ойлоп койдум, бул дагы олжо, бул дагы бир кандайдыр бир эстелик дедим. Бай биринчи чыккан өңүттө жабык эле го. Анан жабык ачылды да, бирок бир линия калып калыптыр деген өңдү да. Мен көрүп ойлотум, Каныкей айым кайрадан акырындык менен мурдакы өңүткө кайтып баштаган окшойт деген ой келген да. Көрсө кептин баары чыкканда экен да. Кептин баары чыйканда. Ошо чекеге чыккан чыйканды жабабыз деп. Анан үстүмө кие турган кийимди бул мындай философиялык тарыхы бар болсун деп, анан өзүмө негизи жапон элинин деги эле мындай өңүттү жагат да. Анан жакынкы эле Жапонияга болгон сапарымда Сапарбек байкени тапкам да. Жапонияда жашаган ушундай бир жакшынакай байкен бар экен. Аны болсо эркелетип тайке деп коем. Нарындык экен да.
Анан ошо байкем деген мага кимоно белек кылып атпайбы. Ал кимонону келгенден бери эч жака кие албайм. Эфирге кийин десем ыгы келбейт, шарты мүнөзү жок да. Анан ошол күнү, ошо клип тартар күнү баары эле ошону кийип алдым. Кийсем жарашып калды. Аны же байлаганды билбейм, жапончо кантип байлап эмне кыларын да билбейм. Анан алдым да жөн эле ак жөнөкөй эле материал менен эле алып эле байлап койдум. Анан клипмейкериме чоң рахмат, мындай капталдап туруңуз эже деди. Капталдап турдум. Жылган жоксуз ошол Жылган боюнча. жокмун. Жапонияда Чачты да жылдырган жоксуз. чачты бекитип байлагам да могу чыккангачы. Анан туплиим да бар болчу. Ал туплийди мен ушу чыгармачылыгым башталып атканда белек кылышкан, Жапониядан келген туплий болчу. Анан көп жылдар бою ошону колдонбоп турмун клиптерге. Анан ойлодум, бул тарыхча эмеспи, Жапон элинин көнөгүн кийип атсам, бутума дагы ошого окшош кийейин деп. Айтор төп келип калды, дал келип калды. Шыр кеткен экен да баардыгы. Ошо муну чыйкан шыр кетирди да баарды. Ошо айтор аябай жеңил болду. Анан 2-3 көп саат калганбыз. Ага жетпей эле 1,5 саат эле тартып коюп атпайбызбы? Баат эле мындай кыймылдарды кылып, өзүнчө да бирөө айткандай кызыктай билейт дегендей болуп, аны кызыктай мынтип билеп койдум. Мен бармын, канакей дедимиз. Анан колдорумду мынтип кыймылдатып, мынтип манжаларымдай кыймылдатып койдум, болду. Ошо мен айтор ушундай эмгек болду. Анан мисалы үчүнчү өзгөчө жогоруда баардык нерсени мен акырында биринчи көргөндө эле Япония деп баштадым эле го, туура эле тапкан экенмин. Ал эми сиздин кыймылдарыңыз дагы бир элдерге өзгөчө көрүнөт го, эл айткандай эле. Балким ошонун бир түшүнүгү бардыр, түшүндүрмөсү бардыр. Чынын айтсам, мен эч качан бийге барган эмесмин да. Атайын жакшы билейин деп да жаңсап да билебейм да. Болгону ушул дейсизби? Өзгөчө билеп койдум. Ошол билесең ошол бийиң да эле жакшы көрүнүп калып атпайбы мындай айтканда. Айтор бир укмуш болду дейм, эмне дейм. Кандай сонун айкалыш. Анан бул чыгарманын маңызын сиз сюжет аркылуу эмес, ошол көрүнүш, үн, кыймыл менен бери жеткирейин деген экенсиз. Бир аз пантомима деп коебу, ошондой да бар экен өзүнчө эле мындай эң аягында мага келген элес жок дегендей үзүлдү деп мынтип бериптир да. Ушунчалык мындай көзгө көрүнбөгөн нерселер болот да жашоодо. Ошону берип койгондой, анан мага өзүмө да жакты. А эгерде сюжетти бар кылып тарта турган болсоңуз, кандай сюжет болмок эле? Сюжет ар кандай сунушталды, мисалы режиссер сунуштады бир мындай немеде тарталы деди да, мындай талаадачы. Анан ооздор, беттер кургап калгандай өңүттө болсун, суу жетпей, сууну издеп жүргөн, мындай кыйналган бир учурдай тарталы деген сурады да, чөлдө. Анан айттым, анан Кыргызстанда чөл жок дейм, кайсы чөлдү табабыз деп. Анан негедир ушул студиядан эле тартууну туура чечтим. Анан негизи ойлогом чачымды өзүм тармал эмеспи чачым, тармал кылып эле түшөйүн дегем. Анан негедир ошо тармал кылбай эле ошо мындай линия эле кылдык да. Бирок сизге жактыбы? Жакты, мага жакты. Кандай кабыл? Камбэк болгон экен да, канеке. Сиз ошо көптөн бери күтүп жүргөн. Чачыңыз тармал кылсаңыз болбошпу этир, сүйүнбөкмүн азыр. Эми ал да болот деп ойлоп калдым. Келиңиз анда калың элдин алдында өз сөзүңүз менен канчадан бери жан дүйнөңүздү топтоп жүргөн сөздөрүңүздү, клипти презентациялап өтүңүз. Ошо айтып коеюнчу, тиги каарлык бас бардада окшойт дегендей болуп акыркы кезде сөзү бону өзүмө таандык деп айтып калдым, айланай. Өзүнчө кол чабуулар. О да, чоң рахмат Айзада. Биринчи кезекте эми укмуш сөзмөр болбосом дагы, айланайын, ушул кичинекей башыма келген сөздөрдү жазып, обонун мындай айтканда өзүм жаратып, композитор эмеспиз го айланайын, бирок мелодист экенбиз. Ошо мелодист болуп, сөзмөр болуп, өзүм калемиме таандык жазылган чыгарманы альбомумдун ичине кире турган эң мындай айтканда оболуу чыгармамды кыргыз элиге тартуулаганы болуп турам. Ушул жерде сиздер үчүн сенсиз калган карек, сөзү обону өзүмө таандык менин чыгармамды кабыл алып коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Üzül alбай турган мен жашагым
жашагым келген сен барда бирок келбедиң го мен каалап күткөн жазды жытын сезбедиң го айтылбай калды сага сырлар айыпсыз неге өтүп жылдар айтайын дейм сөздөрүм кыска дарманым жок эми айтышка сенсиз калган карек сенсиз калган карек сенсиз калган карек уланды бир ыйга сага дегенен кийин урады бир ыйга Музыка телеканалында жаңа клип. Эля Бегалиева. Секет. Kimde günü açı seket, kimde ayıp açı seket, kimde günü açı seket, emne sebep? Yüz karışmay kaldık emnege, emne sebep? Жүрөгүмдөн учтуң bu seket. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүз. Музлайф программасы дагы да болсо сиздер менен биздин студия бүгүн болушунча таланттарга бай. Кийинки келген коногум өзүнүн жапжаң клиби менен сиздердин назарыңызга тартуулайын деп турат. Кыргызымдын дагы бир таланттуу кызы. Өзгөчө жагымдуу үндүн ээси Эля Бегалиева конокто. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Көргөнүзгө кубанычтабыз. Келиңиз, амандашып алыңыз. Кутмандуу кечиңиздер менен биринчи жолдой турган саламым эң биринчиден Аха. апама Көрүп айтып атышат кетет. бизди. Азыркы кезде эң чоң күйөрманым апам жана эки балам азыр мени теледен көрүп отурушат үйдө. Ошолорго салам жолдоп коеюн. Анан жалпы эле мен өзүмдүн чыгармачылыгымды жакшы көргөн, урматтаган бүттүк көрөрмандарга Саламдарыңыз кабыл болсун. Апаңызга биз дагы салам айталы. Алгач элгенде жаңы клип кут болсун дейли. рахмат. Эң сонун көрүүлөрдү, көптөгөн көрөрмандарды топтогон ырлардан болсун. Эми келиңиз, Чоң клип рахмат. ыр туурасында кененирээк. Ырдын сөзү, ону кимге таандык, эмнеге дал ушул секетти тандадыңыз? Негизи мен кыялымда эски ырды ырдап чыккым келген болчу да. Анан кийин баягы эле эме да көп ырларды эми айтпай эле коеюн кайсы ырларды, бирок баардыгы ырдап чыга берип тажатып коюшту деп ойлодум да анан өзгөчө издендим. Элдерге унутулуп калган бир эски ырды ырдап чыккым келди. Анан кийин Бекборбиев агабыздын ырларынан издеп атып анан секет деген ырды таап чыктым да. Чынында эле аябай унутулуп калган ыр экен да. Ооба. Анан өзүмдүн ошол кезде ал ырды ырдап чыккан кез жазган мал болчу. Ошол кездерде ошол мен ички жан дүйнөмө мындай туура дал келген ыр болчу да. Анан кийин Бекборбиев агабызга өзүм байланышып уруксат сурап, анан кийин сөздөрүн модерация өткөрүп өзгөрттүк, кичине өзгөртүш керек деп. Анан ошол сөздөрүн өзгөртүп, жастыргандан дагы жөнөтүп, агабыз жактыргандан кийин анан гана жарыкка чыгардык. Биринчи радиолордо жаңырып турду. Анан мен YouTube каналымда эң биринчи 100 000 просмотр ошол алып келди. Менин YouTube каналымда. Анан кийин мына клип тартабыз, ана клип тартабыз деп атып эле бир орто жолдо мен
творческий кризис деп коет. Аха. Ушундай бир кризиске кирип кеттим. Анан бирок баары бир деле бат эле өзүм колго алып кетип койгумдай болбойт. Кандай десем, эмеде азыр мен өзүм жалгыз иштейм да. Аха. Мисалы үчүн 2-3 киши иштегенде жакшы да, баары Ооба. деле бирөө депрессияга кирип кетсе бирөөсү тартып чыгат. Андан кийин өзүңдү дагы күнүгө туруп түртмөлөш бул эң оор нерсе. Бирөөнү түрткөн оңой да. Ооба. Анан чындап эле өзүңдү алып отуруп бар жаза деген эң эле оор, бирок кандай десем, азыр жай бою кичине мындай күч кубат топтодум болуш керек. Аха. Анан эме бат эле тартып койдук. Өзү негизи Улан Шеркулов өзү тартты, эмеси сценарий дагы өзүнүкү болду. Мен тартып атканда иш кылып эмне жөнүндө болуп атканын түшүнө алган жокмун. Сиз өзү барып сулуу болуп келдиңиз. Алма сценарий жөнөттү, сюжетный линияны биз бир күн тарттык, анан мен тарткан күнү башка күнү тарттык. Анан кийин эми мындай кандай десем, мен эмеде чыгармачылыкта көбүрөөк ишеним бериш керек да адамгачы. Ал да өзүнүн көз карашы бар да. Анан мындай деп көп кийлише бербедим да. Өзү көргөндө, өзү ойлогондой кенен өзү тартсынчы деп ага көп эме бердим да, мындай кандай десем, Эркиндик болгон экен. Эркиндик, ишеним бердим да. Андан кийин аягында демеги баардыгы чогулгандан кийин карап туруп, ушундайбы деп эметтим, бирок мага өлө жакты. Чында аябай сүрдөнүп, аябай мындай ичимен кыжалат болуп аткандан кийин деген бул менин өзгөчө жеке чыгармачылыгымда 3-чү клипим. Чынын айтканда бул оор, бирок бир четинен мурунку менин басып өткөн жолумдан тажрыйбам бар экен. Ошого ыраазымын. Жашоодо болуп өткөн нерсенин бүт баардыгы жөн эле келе бербейт экен. Мен дагы ушул сахнанын аркасына жүргөн бүт тажрыйба менен ушундай эле бат эле мынтип алып туруп клипти уюштуруп, мындай кылыш керек деп бат эле 2 күндө тартып бүтүп койдук десем болот да. Абдан чоң иш кылдык. Ошол Уланга чоң рахмат. Анан кийин өзгөчө дагы бир ыраазычылык менин сиңдим, курбум Асель айымга. Ал дагы орто жолдо бир эмеге кошулуп калды, кадрга кошулуп кетти. Ал күткөн эмес, бирок ушинтип кошуп кеттик да. Анан кийин аябай мени дагы колдоп, жанымда жүрүп, мейкап, анан кийин стиль боюнча кеңеш сурап жүргөн кызым да. Ошол. Азыр көрүп атат. Азыр көрүп атат деп ойлойм. Чогуу ала келейин дедим эле, кичине бошобой калды. Абдан мени колдоп турат. Ошол. Эң алгач эле клип бүтүп, сизге даяр деп көргөзгөндөгү эң биринчи эмоцияларыңыз? Чынын айтканда, биринчиден абдан өзүмдү сүйүп кеттим, эмнегедир билбейм. Ушул сөздү күткөнбүз да. Эми биринчи клиптерге караганда Улан өзү деле айтты, камерага иштегенди үйрөнүп калыптырсыз дептир да. Деди да. Мындай эмелесеңиз биринчи жолу мен ооба сахнанын аркасында жүргөндө өтө мындай тажрыйбам көп, бирок камеранын алдына чыккан бул такыр башка нерсе да. Анан биринчи клиптеринде билем аябай мындай эркин кое албай, сүрдөнүп ушинтип эле, мунусунда камера менен иштеп, кичине ойногонду үйрөнүптүрсүз деген мактоолорду айтты. Андан тышкары дагы жан дүйнөм өзү азыр мындай башка бир тынчтыкка келди деп ойлойм. Анан баардыгы азыркы кезде айтышат, өзгөчө бир нур чачырап турасыз депчи. Бул нерсе, кандай десем, бирдеке колдондуңузбу же бирдеке кылдыңызбы деп сурашат. Жок, бул жан дүйнөң эгерде тынч болсо, жаратканың менен болгон мамилең түз болсо, ошол сени бактылуу кылып, адам ичинде бактылуу болсо өзгөчө жүзүнөн нур чачырап турат экен. Башкача көп деле эч нерсе кереги жок, башкача бир сулуу болот экен да. Сөздөрүнө кошулабыз. Демек, бул ички трансформациянын жыйынтыгы сиздин азыр нурлуу жүзүңүздө экен да. Албетте. Эң сонун. Эми келиңиз сюжет туурасында дагы аз-маз сөз кылып кетели. Сюжеттин биринчи мен ырды жөнөттүм. Сюжеттин автору өзү Улан. Мага биринчи башында окуп келатып, анан кийин аягында ошундай эме болду да, сюжет боюнча кыз бала таанышат. Кыз кетип баратып кетишинде 2 бала тийишет, анан бир бала куткарып кетет.
анан куткарып кетип экөө сүйлөшүп, кыз көпкө чейин ишенбей, анан бир кезде ишенген кезинде ал бала ошентип кыздар менен таанышып жүргөнүн көрөт да. Ал эме кандай десем, кетип баратып кокусунан көрүп калат да. Ал дагы ошондой методиканы башка эле бир кызга колдонуп атканын көрүп калат. Методика берген да. Ошол эле эки бала, анан ошол эле бала эки бала келип тийишип, анан кийин куткарып кетип, өзүнчө эле мындай герой болуп кетет экен да. Ошо мага бирок ошол сюжет жакты да, бирок Кызыктуу экен. Ошо клип тартуу процессинде эсиңизде калган эмне болду? Клип тартуу кезинде эсимде калган, билбейм, эмнегедир баардыгы Эки күндө эле тартып койдуңуздар. Бир күнү сизди, бир күнү сюжеттик линияны. Баары шыр жеңил эле болду. Эсимде калган бир нерсе, менин биринчи сюжетти тарттык, андан кийин мени тартыш керек болчубуз. Анан эртеси күнү же 2 күндөн кийин эле улан ооруп калды. Анткени түнү бою жүрүп суукта болуп калдык да, үшүп калдык. Анан кийин грипп болуп ооруп калды. Анан дагы жылып кетти бир жумадай. Анан кой батыраак тарта калайлы деп тартып бүтөрдүн күнү эртеси күнү кар жаады да. Эгерде биз дагы бир күнгө кечигип калсак, күздүн жанагындай жакшынакай моменттерин элестете албай калмак экенбиз да. Ошол. Ал эми жалпысынан чыгымдар туурасында сүйлөштүк бул клипке кеткен. Эми чыгымдар мен кандай десем, эсептебегенге аракет кылып атам. Эми мындай болжол менен чын айта албайм, анткени деген өзүм жалгыз болгондуктан бул жакка берип ушинтип атып эле канча кетип калган эсимде жок да. Эсептегиңизде келбей эткенде. Ооба, анткени деген жүрөк оору да. Анан болгону мен мындай кылам да, өзүмө сарптап атам деп. Анан буйруса, ал ошол клиптин, ошол ырдын үзүрүн акырындап көрүп баштадым десем болот, ошол. Демек, клипти чыга элек кезинде эле сизге пайдасын алып келаткан экен да. Ооба, бирок эгерде менин мүмкүнчүлүгүм болсочу, каражатты такыр аябайт болчумун. Ушундай чоң килтеген деңгээлде клип тарткым келет. Өзүм кыялымда бар, анткени биздин колубузда да өнүктүрүү, кандай десем, мен мындай кыялым бар, ушундай бир дүңгүрөтө турган, аябай мындай кызыктыра турган клип тарткым келет. Мисалы үчүн башка дүйнө жүзүндө башка жактан да мисалы үчүн көрүшсө, Кыргызстанда ушундай клип тартышат экен деп мындай суктанарлык клип тарткым келет да, буйруса. Айтканыңыз келсин, Оомин дейли, кабыл болсун, ошол дүңгүрөгөн клипти дагы сүйүктүү музыка телеканалыңызда, улуттук биринчи каналда биргеликте презентациялайлы. Анда келиңиз, сизге эркин микрофон сунайын, калың элдин, миллиондогон көрөрмандардын алдында өзүңүздүн 3-чү жапжаң клибиңизди презентациялап өтүңүз. Бардык ушул клипте катышып жардам берген досторума, клип мейкерлерге бардыгына чоң терең ыраазычылык, жана өзгөчө менин күйөрмандарым бар, абдан ар дайым сонун комментарийлерди, лайктарды басып турушат. Сиздердин поддержкаңарды аябай сезип турам. Чоң рахмат. Анан дагы деле болсо менин апама жана балдарыма чоң ысык салам. Багаралап бас желексеке, бактылуубуз печелексеке, баш кошподук эмнеге билбей, эмне себеп биз сүйүүнү билбесек керек. Өзүн ойлоп бас желексеке, өзгөчөбүз кечелексеке, өзгөрүлдүк кийим эмнеге, эмне себеп өзүнчө кеттик косеке. Özgürlük giyim emnege, emne sebep öz özünçe kaldı
seket. Alma üzüp çeçelek seket. Alkımından süyçelem seket. Almaştırdın meni emnege. Emne sebep aldap meni göktün o seket. Bulbulum dep süyçelem seket. Burulup sen gittin emnege. Emne sebep bulut bolup uçtun bu seket. Cüzüm üzüp çeçelek seket. Cüzüngön men süyçelem seket. Cüz garaşpay emmi kaldık o. Emne sebep жүрөгүмдөн чыктың бир секет. Жүз карашпай эми калдык го. Эмне себеп жүрөгүмдөн качтың бир секет. Кимде күнөө айтчы секет, кимде айып айтчы секет, кимде күнөө айтчы секет, айтчы секет. Эмне себеп жүз карашпай калдык эмнеге. Эмне себеп жүрөгүмдөн учтуң бу секет. Музыка телеканалында жаңа клип. Сагыныч, көнүп баратам. Aşıktığım sana bilesin. Uçurgum yok seni takır koldum. Başay gelgin özü. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүз. Музлай программасы дагы да болсо сиздерге жапжаңа клиптерди тартылоо менен элек бизде болсо кийинки келген коногубуз бар. Кыргыз эстрадасынын өзгөчө орду бар. Өзгөчө өзүнүн мукам үнү менен сүйүү ырларын жүрөккө жеткире ырдаган Сагыныч мырза бүгүн бизде конокто. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Кош көрдүк. Кандайсыздар? Жакшыбыз. Жаңы клип кут болсун. Рахмат. Аракет кылып атабыз. Рахмат. Келиңиз анда азыр калың элге тартуулоодун алдында клип туурасында кененирээк адаттагыдай сөзү обону ырдан баштап сюжеттик линиянын ар бир бөлүгүнө чейин токтололу. Бул ыр менин камчы досумун ыры, сөз обону өзүнө жазган экен. Мен көкпеттикке салып алып койдум. Тартып алган экенсиз да? Тартып алдым. Анткени ушундай шаңдурак ыр жетпей атты эле мага. Анан угуп калып эле жок мага бир YouTube'дан түшкөн акчанын жарымы сеники болот деп алдап алып алдым. Ошол аранжировкасын, голостун запистерин Марат Нарматовдун студиясынан жаздык. Андан кийин чыгардык. Кудайга шүгүр азыр 60 миңге жакындап калды көрүү. Анан дароо эле клип тартууну пландап, клиптин сценарийин өзүм эч ойлоно албай койдум. Анан Данияр Эрматовго сен жакшы ойлончу элең го деп досума айтсам, досум как раз ушул сценарийди жазып берди. Мен угуп жактырдым. Анан клипмейкерге сунуштадым, Бекзат Маманов. Жактырды, анан ошентип тарттык, актерлорду тандадык. Актерлордун ар бири мен өзүмө мисалы буга чейинки клиптерде бир актердун кебетеси жакса, бир актердун кебетеси жакпай ушундай болуп калат да мисалы. А бунда деген кебетелери прям өзүмө жакты негедир. Баарыныкы жакты. Баарыныкы. Анткени мен өзүм тандадым да. Ушунусун да өзүм тандап мындай клипмейкер менен кеңешип өзүм тандап эметтим. Негедир
ошол сценарийди элестеткен, сценарий жазган досума дагы Эрматовго да көргөздүм сүрөттөрүн. Мына ушундай элестеттиңби десем, элестери да туура келди. Ошентип бир күн сценарийди тарттык, сюжетти, бир күн ырдаган жерибизди тарттык. Ырдаган жерибизде өзгөчө, мен ойлойм, өзгөчө жерлер тартылды деп. Буга чейин мындай клип ал жерлерден тартыла элек. Кайсы локацияларда тартылды? Бир музей бар экен могу тоо жакта. Бир орус өз колу менен жерине, короче, чоң музей салыптыр да. Ошол жерден тарттык. Ал жерде деген жанагындай пирамидаларды жасаптыр, таштар менен, стеналарды, ондай стеналар деген бүт айнектен стеналарды жабыштырып чыктыр. Кыскасы, сизге да сунуштайм, бир убактыңыз болсо барып көрсөңүз. Кайсы жерде экен айта кетиңиз да. Жана флаг жака баратканда неме бар го? Браво деген шаар бар го? Шаарча. Вот ошол эле жерде экен. Ошол жерден сураса кошуналар билет экен. Ал орус эч ким менен сүйлөшпөйт экен. Мындай чүмкөнүп алган, өзүнүн жан дүйнөсүнө кирип алган орус экен. Анан сурасаң эле музей кайда десең айтып берет экен. Ошол жактан. Эч жактан каршы болбой эле тарттырганга уруксат берди. Жок, каршы болду. Каршылыкты кыңылдаган баг капризный орус экен. Кыңылдап, аны муну айтып, аке-жакелеп атына тарттык. Бир локация дал ошол жерде. Кийинки локацияларчы? Бүт эле ошол жерден мындай экен. Ар мисалы үчүн ар этажы 3 этаж экен. Ар этажы ар кандай неме экен. Бир этажы стеналары мындай неме экен, зеркальный. Бир этажында чоң сары пирамидасы бар экен. Бир этажында мындай зданияларды жасап коюптур, сүрөттөрдү тартып коюптур. Ушундай экен да. Ошол жактан тарттык. Ошол анан тартып бүтөөрү менен эле жүр отуруп монтаждап көрөлү десем, давайте деп тартып бүтөөрү менен эле монтаждап салдык. Чай ичип отуруп эле монтаждап салдык. Ошентип бүттү, боёдук, краскасын боеп, сразу эле Лутвила акебизге жөнөттүк. Анан Кутсоветтен өтүптүр, мына келип калдык. Шыр тартылган клип экен да? Шыр негизи эле Кудайга шүгүр мындай ушундай иштерим шыр эле болот. Бул сиздин ошондо канчанчы клибиңиз эсеп боюнча? Неге окшойбу? Болжол менен эми баарын эстеп жүрбөйсүзбү? Бир 30-го. 30-чу, Быйылкы жылдан 6-чы клипим. Мындай окшой алганда 30дан көбүрөөк го дейм. Жогоруда башында айтып калдыңыз өзүңүз шаңдуу ыр жок эле деп. Соңку учурлар муңдуу ырларга басым кылгандыктан эми мындан кийин шаңдуу ырдайсызбы же аралаштырып турасызбы? Жок, ал эми демеге ырдын чыгышына, өзүңүн жан дүйнөңө, элдердин кабыл алуусуна жараша. Мен мисалы шаңдуу ырым жок деп деле айта албайм. Шаңдуурлар деле болгону ошол акыркы учурларда бир шаңдуур керек болуп аткан. Ошол максатта айттым. Атак мен сөзсүз ырды тандап атканда мындай буга чейин бир медляк ырдадым, эми кой шаңдуурдап коеюн же шаңдуурдадым эми мындай эми кезектеп турат экенсиз да? Кезектеп турбасаң азыр биздин эме коомдун пикири аябай капризный. Кайгыра берсең күйгүз душуп алат деш мүмкүн. Күйгүз душуп алат кайгырып деп. Шаңдурдай берсең дагы бале жалжаңдап деп. Ошон үчүн мындай кезектеп неметип турам дайым эле. Ушул клипти тартуу учурундагы эсиңизде калган эмне болду? Эсимде калган үй таппай неме болду. Үй таппай итке таланып кете жаздадым. Бир этаж багандай көп этаждын ичине кирип, баягы кой барып эле бир демеден баягы кыргызчылык кылып эле эже байке үйүңөн клип тартып алайын деп эле неметем суранам деп эле бир подъезд эшик ачылып калды, кирип экинчи этаждагы клипмейкер айтты, экинчи этаждан терезе тапсак жакшы болот эле деп. Анан экинчи этажга чыгып барып эле экинчи этаждын терезеси биякта караган эшикте примерно карап туруп эле такылдатсам, как раз эшиги ачык экен эле бири ух деп эле чыгып атпай эшикти монтуп түртүп элечи. Анан баягы жерде лифт мондай подъезд монбайынан кетип, анан кийин лифт ортодон чыккан, тепкич мындай өзүнчө бөлүп кеткен эшик болот го. Кудай жалгап ошондой экен эле качып наркы эшикке монтуп кирип кеттим. Анан ит менен кошо эле ээси чыкты. Ээси чыгып анан итин кармап калды. Жөн эле өтүп бараткан адам болуп эле деметип клип тартайын десем дагы балага калбайын деп өтүп бараткан адам болуп эле кирип кеттим анан.
Жөн эле антип эле койчу деген экен да, алдын ала эле даярдап алчу деген бул балким бир түшүнүк болду. ошондой Айтор болду. ушундай кызыктуу учурлар менен коштолгон жапжаң клип азыр келиңиз өзүңүз эл алдында презентациялап өтүңүз анда. Быйылкы жылдан ушул 6-чы клипибиз, жана айткандай. Урматтуу жалпы музыка сүйүүчү, жалпы көрөрмандар, анча-мынча кемчилдиги болсо көз жумуп, жакшы ой менен, жакшы энергетика менен көрүп коюңуздар. Бул болсо, ушул клип албетте бул баары сиздер үчүн жасалган эмгек. Бул жактан көрбөсөңүздөр, жакында YouTube каналыма чыгат, ал жактан көрүңүздөр, YouTube'га катталып коюңуздар дей берсең. Ушу жериңизде токтоңуз анда. Албетте тамаша. Ооба, сиздерге сунуштайм, мына көрүп коюңуздар. Куттуктайбыз дагы бир жолу. Анда ардактуу көрөрмандар, биринчилерден болуп Музыка телеканалында Сагыныч мырзанын жапжаң клиби Көнүп баратам. Көңүлүңүздү буралы. Карасаң көздөрүңө сенин ай, күн сайын көнүп баратам. Илебиси кошол махабатты, мен сенден көрүп баратам. Ашыктыгым сага билесиң, чыгаргым жок өзүм салган тордун. Мага шай келген мүнөзүм, жактырам сени мен өзүм. Ашыктыгым сага билесиң, учургум жок сени такыр колдон. Мага шай келген мүнөзүм, жактырам сени мен өзүм. Кайдыгер карап койго жаным ай, туттанып күйүп баратам. Кандайдыр бир керемет сезиммен мен кантейин сүйүп баратам. Ашыктыгым сага билесиң, чыгаргым жок өзүм салган тордон. Мага шай келген мүнөзүм, жактырам сени мен өзүм. Ашыктыгым сага билесиң, учургум жок сени такыр колдон. Мага шай келген мүнөзүм, жактырам сени мен өзүм. Ашыктыгым сага билесиң, чыгаргым жок өзүм салган тордон. Мага шай келген мүнөзүм, жактырам сени мен өзүм. Ашыктыгым сага билесиң, учургум жок сени такыр колдон. Мага шай келген мүнөзүм, жактырам сени мен өзүм. Музыка телеканалында жаңа клип. Бекназар Тилеков, Лаки, Сүйөм. Сағынсам ойлап сүйем, эстеп сүйем, жетпесе андан дагы көп сүйем. Ар кимдин назарына элиндирбей, аярлап көпчүлүктөн четтеп сүйем. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүз. Ар дайым биринчилерден болуп жаңы клиптерди сиздерге сунган Музыка телеканалында Музлайф программасы уланууда. Ардактуу көрөрман, бизде болсо кийинки келгенде коногубуз бар, кыргыз эстрадасына жаңы кадамдарды шилтеп келе жаткан жаш талант Бекназар Тилеков бүгүн бизде конокто. Кош келдиңиз. Рахмат, кош келдик. Жаңы клип кут болсун. Рахмат.
жаңы клип азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин тартууланат. Ага чейин сүйөм деп аталат ырдын аты. Келиңиз эмне үчүн ушул ыр тандалды, эмне үчүн Лаки менен биргеликте, анан Лаки гана деген суроо болсун. Негизи муну көптөн бери пландап жүргөнбүз. Анан ошо Байке менен тааныша элек болчумун. Жакын арада таанышып калып, сүйлөшүп отуруп анан негизи өзүнүн стили жагат ырдоо боюнча. Анан өзү да жазат го. Студияда өзүнүн ырларын өзү жазат. Анан мен анча-мынча жазам аранжировкамды. Сонун. Анан ушундай идея болуп атат Байке. Менде ушундай сүйөм аттуу текст бар. Демек, тексти сизге тагынды ырдын? Жок, текст Нурсултан Абдикеримов деген акын баланыкы. Анан ал текстти мен жактырып жүрчүмүн. Анан ушул ырга оон чыгарып чогуу жазбайлыбы Байке деп менден сунуш болду. Сиз сунуштагансыз. Анан ошентип жазып калдык. Дароо эле кабыл алдыбы анан? Дароо кабыл алды. Эми мындай соцсеттерден сүйлөшүп турчубуз. Мамилебиз бар болчу, анан бетме бет көп жолуга элек болчубуз да. Анан студияга барып атайын кеңешип ушундай иш кылдык. Бул ошондо сиздин канчанчы ырыңыз болуп атат? Бул негизи Нурболот, Лаки, Каймат анан ушу биринчи ырым. Сиздин биринчи ырыңыз? Жок, менин буга чейин ырларым бар болчу, бирок совместный дуэт. Келиңиз анда көрүп жаткан көрөрмандарга өзүңүз туурасында кыска нуска тааныштырып кетесиз. Аты жөнүм ошол Бекназар Телеков. Нарын областына караштуу Жергетал деген айылдан болом. Шаарга 2015 келгем. Кыргыз улуттук ошол Маданият жана искусство университетинде фольклор бөлүмүндө окугам. Анан өз алдымча эле ошол студияда Азамат Такырбашев деген мыкты залкар композитор, аранжировщик, биздин мыкты ырчылардын ырларын жазган ошол кишиден аранжировка үйрөнүп, анан өзүм ырларымды жасаганга бел байлагам. Эң сонун. Эми буюрса дал ушундай кадамдар менен алга карай бир гана багыт алган турасыз. Жакшы, анда келиңиз анда клипке өтөлү. Клип чындыгында мелодиясын укканда эле дароо күздүн ыры экен сезилет экен, Аракет кылдык. Бул ошол жанагы кайыңдарга барып тартыш менин идеям болгон. Анан Байке менен Нурболот Байке менен кеңешип, ушундай ушул жакка барып тарталы Байке деп 2 саат жол жүрүп, тоого чыгып, агадашып, ушундай нерселер болду. Бирок Кудай берсе элге жагат деген үмүттөмүн. Кененирээк эле айтсаңыз болот. Жүрөк менен кылынды. Бишкекте эле? Бишкекте эле, ошол Аларча жакта. Березовая роща деп айтылабы? Ошол жакка барып, Кубаныч Момунов деген мыкты клипмейкер. Досум десем болот. Ошол бала тартып берди. Анан эң кызыгы iPhone 15 Pro Max'ка тартылган клип. Камерага деле тарталы дедик, анан бирок тиги Кубаныч досумдун опыту ушунчалык күчтүү. Улукман апа Бакырлардын клиптерин тартып жүргөн бала. Эми арттагы адамдар көп билинбей калат эмеспи? Анан ошол ушундай iPhone'го тартып көрбөйлү, ушундай форматта деди, бирок ишене алган жокпуз. Биз деле мындай чыгат депчи, бирок чындыгында жакшы чыккандай көрүндү, элдерге жагат башка. Ушул жерден келиңиз анда клипти көрүп келели, андан соң кайтабыз. Келиңиз презентациялап өтүңүз өзүңүз анда. Ошол Лаки, Нурболот Байкем экөөбүздөн жаңы клип болсун анда. Ардактуу көрөрмандар, телефонго тартылган жаңы форматтагы клипти сиздердин назарыңыздарга коебуз. Кабыл алыңыздар. Мен сени кең аламга батпай сүйөм. Мен сага сүйөмүн деп айтпай сүйөм. Акылдын ченемине баш бербеген жүрөгү сүйлөп турганмастай сүйөм. Кысылбай кене сүйөм, ачык сүйөм. Сүйүмдөн эки эсе ашык сүйөм. Жүгүрүп мезгил менен токтоп калбай, өмүрдүн ыргагында шашып сүйөм. Сагынсам ойлоп сүйөм, эстеп сүйөм. Жетпесе андан дагы көп сүйөм. Ар кимдин назарына элиндирбей, аярлап көпчүлүктөн четтеп сүйөм. Сагынсам ойлоп сүйөм, эстеп сүйөм. Жетпесе андан дагы көп сүйөм. Ар кимдин назарына элиндирбей, аярлап көпчүлүктөн четтеп сүйөм. Мен сенин күлкүң болгон кубанганда, ыйлап
Карасаң жашың болуп көзүңдөгү, сен болуп сен деп гана күн кечирим, унутуп бүт бардыгын өзүмдөгү. Тарасаң чачтарыңды толкунга окшош, толкунду ыргытамын тереңиңе. Мага азыр сени сүйгөн чоң милдет, андан башкасынын кереги эмне? Жоголсом сен деп безип бардыгынан, табылсам сенден гана табыламын. Мен сени сүйгөн үчүн бактылуумун, мен сени сүйгөн үчүн тарынам. Мен сенден күндө кетип күндө келем, сен өзүң кел дебейсиң, кет дебейсиң. Мен сени сенден дагы көп ойлоном, сен мени эстейсиң же эстебейсиң. Сагынсам ойлоп сүйөм, эстеп сүйөм, жетпесе андан дагы көп сүйөм. Ар кимдин назарына эйлендирбей, аярлап көпчүлүктөн четтеп сүйөм. Сагынсам ойлоп сүйөм, эстеп сүйөм, жетпесе андан дагы көп сүйөм. Ар кимдин назарына эйлендирбей, аярлап көпчүлүктөн четтеп сүйөм. Кыргызстандын керемет кооздугун дал ушул сүйөм ыры аркылуу жеткирген бизге Бекназар жана Лаки болду. Дагы бир рет чын жүрөктөн куттуктайбыз жаңы клип. Бул башталыш болсун, дагы да болсо көптөгөн мыкты клиптер менен музыка телеканалына багыт алып келе бериңиз дейли. Рахмат. Эң алгач эле клип тартылып бүттү, боелду, даяр дегенде көргөндөгү сиздин эмоцияларыңыз кандай болду? Көргөндө ошо жана айтылып өткөндөй эле, телефонго деле ушундай клип чыгарса болот турбайбы деген ой келди биринчи эле. Анан ошо эми телефонго тартылып атканда эми анчейин деле мындай серьезно кабыл албасам керек да. Анан музканалга жиберип эле анан өтүп кетет деген сезим жок да. Анан бүгүн чалып атышат да, сиздин клип ушундай өттү, жаңы клип. Анан бүгүн презентацияга десе мен шоктумда отурам, эмне кылам да. Анан барбай эле койсомбу деп мен Лаки Бачы байке, Нурболот байке чалдым. Чалып байке ушундай болуп атат, барып келели десем ал кетип калыптыр. Өзүң эле барып келбейсиң деди. Ооба, Бишкекте эмескен. Анан ойлонуп отуруп калдым ошол, кой барайын деп. Демек сиз бизге алгачкы рет келип атасыз. Ооба, биринчи жолу ушул студияга. Кош келдиңиз дейм. Жактыбы сизге? Жакты. Мурун музыканы, клиптери ушул жакта кетсе деп эңсеп жүрсөңүз, эми бүгүнкү күндөн баштап ырчылардын кыялы болуш керек эми. Муз каналда кетип атса, Кыргыз улуттук канал болуп. Ошол аябай чоң сыймык болот. Дагы бир куттуктайлы. Анан келечекте өзүңүз жогоруда тааныштырып кеттиңиз. Пландарыңыз кыргыз шоу бизнесине кандайдыр бир өзгөчөлүк алып келем деген ойлоруңуз барбы? Кайсы жанрда иш алып барам деп атасыз? Ошол туурасында аз маз сүйлөп кетсеңиз. Мага негизи ушул жанр жагат. Сүйүү темасындагы ырлар. Анан өзүмдүн автордук, өзүм көбүнчө жазам ырларды. Башка обондорум көп негизи чындыгында. Башка ырчыларга да жазып бересиз? Көп эле жазып бергем. Кимдерге жазып бергенсиз? Нурайымга жазып бергем, Акылбековага, анча-мынча эми көп эмес чындыгында. Нурилага жазып бергем. Руслан Асанкан байкебизге жазып берип жүрөм. Сонун. Дагы көп эле. Айта берсеңиз көп. Көбүнчө өзүмө баягы болот го ичинде сата турган ырлар, коммерческий ырлар, анан өзүмдүкү депчи. Өзүмө деп катып койгондор бар да. Кудай буйрса жарык көрө баштайт. Алдыда пландар көп. Анан ушул форматтагы ырларды кудай буйрса тартуулап баштайбыз. Ушул эле өңүттөгү. Ушул форматта мүмкүн өзгөчөлүк келип кетет кимге. Мындан ары дагы Лаки менен биргеликте дуэттерди чыгарасыздарбы? Албетте, азыр бул ырдан кийин эле уже жазап бүтүп алып угуп отурабыз, анан экөөбүз дагы бир жазышыбыз керек экен деп сүйлөшүп отуруп калдык. Кудай буйрса жакында дагы бир дуэт жазалы деп атабыз. Буга чейин бирок элдин клип тартылганга чейин элдер угуп көрүп кандай пикирлерди айтышты? Пикирлери мындай аябай жеңил ыр болуптур, сонун ыр болуптур, бир укканда эле мындай эсиңде кала турган ыр болуптур дегендер көп болду. Анан мурда кийин антип мактоо деле эми тегерегимдеги досторум, мени тааныгандар, билгендер айтып жүрчү. Анан мындай башка эле жат адамдардан уксаң кичине мындай сонун сезимдер экен. Куттуктайбыз, мындай сезимдер көбүрөөк эле угуп жүрө бериңиз. Анан дагы бир суроо болсун. Эмне себептен сюжет каалаган жоксуз бул клипке?
сюжет кайыңдар жаратылыштын койнунда болушун күз Туура болуп көрдүңүз. аткандан кийин эми ушул өрдү укканда эле ушул кайыңдарды элестеттим да. Себеби ал жака бир 6-7 жыл мурун барып келгем өзүмчү. Ушул жерден клип тартсам деп кыялданып койгом. Анан ошол мээге сразу эле келди да. Мен ушул жерден тартам деп эле сразу эле чечим чыгардым. Эч кандай сюжет деле ойлонгон жокмун. Ушундай эле мут видео форматында трековый эле кылып тартабыз деп сразу эле чечим чыгарып, ошол жерден эле сразу ишке кириштик. Азыр учурда иштеп жаткан канча ыр бар? Иштеп жаткан, негизи даяр болгон ырлар көп эле, анан өзүм мындай той бою жүргөн мезгил да. Бирок алдыда чыгара турган ырлар бир 4-5 даяр. Жакшы, анда Бекназар мырза, сизди дагы бир ирет куттуктаймын. Келиңиз эркин микрофон сунайын, кыска нуска коштошуп кетсеңиз болот. Терең ыраазычылык сиздердин жамаатыңыздарга ийгилик. Жалпы көрүп жаткан угармандар, кыргыз элине буюрса ушундай жакшы ырларды алдыда күтүңүздөр. Ошол. Дагы бир жолу куттуктайлы. Бул ыр аркылуу сиздин атыңызды таанытып көптөгөн көрөрмандарды чогултканга жетишиңиз, чыгармачылыкка ийгилик, илхом келип, көптөгөн ырларды жаратып жүрөңүз. Ал эми ардактуу көрөрмандар, биз сиздерге дал ушул жума күндүн кечинде биринчилерден болуп жапжаң клиптерди тартуулаганыбызга кубанычтабыз. Кайрадан көгүлтүр экрандан көрүшкөнчө кызматта болгон мен Айзада Кубанычбек кызы жалпыңыздарга мыкты эс салуу күндөрүн каалайм.